жаңы жылдың кирип келиши менен кыргыз сахнасы жаңылыкка кабыл отурат. Себеби өзүн буга чейин көптөгөн тармактарда издеп, ал тармактарда жакшы жыйынтыктарды көрсөтүп келген коногубуз Гүлзат Мамытбек бүгүн жаңы образда. Кош келиңиз. Кош болдук. Маанайыңыз кандай, жакшыбы? Сонун, маанайым кичине толкунданып турам. Сизге өтө чоң ыраазычылыгымды билдиргим келет, урматтуу жаштар. Эркин, сиз ушунчалык жылдызды, ушунчалык эркиниңиз атыңызга жарашкан сонун кыргыздын аты экенсиз. Анткени мен негизи телевизорду жакшы карабайм. Анткени убакыт жок да. Анан YouTube'ду карап атам. Таңшолага чакырганда. Таңшола кандай передача болду экен деп анан эркинди көрүп аябай кубандым. Ушунчалык өзүңүздү мындай эркин алып жүрөт экенсиз, эмоцияңызды эркин көрсөтө алат экенсиз, сезимдериңизди, сөздөрүңүздү баарын тең жыйнап, аябай жандуу адам экенсиз. Канышай, сиз да атыңызга жарашкан. Thanks a lot. Thanks a lot, yes. You can thank me a lot. And I thank you a lot. Yeah, but these compliments... Англисче сүйлөшүп кеттик. Бул комплименттер сизге бүгүн татыктуу болуш керек да. Себеби сиздин образыңыз биз бүгүн негизи каникулда эс алуу күндөрдөн биринчи жолу эфирге чыгып атабыз. Биринчи саатыбыз, алгачкы мүнөттөрүбүз. Жана сиз жаңы жылдын жаңы деминен деп дагы теманы багыттап алганбыз. Сиз жаңы жылды жакшы тосуп алдыңызбы? Египетте болдубу жаңы жылды тосуу? Кыргызстанда эле болду. Египетти Кыргызстанга алып келдик. Туура. Жакшы болду, тоздуңуз? Сонун тоздук. Мындай бир үй бүлөлүк үй бүлөм менен, балдарым менен аябай жакшы тостук. Өзүмдү бүтүндөй балдарыма посвящать эттим кандай болот кыргызча? Арнадым, ооба, кичине кыргызча үйрөткүлө эми. Тилдерим аралашып кетти. Туура, Гүлзат, сизди биз бул күнгө чейин ар тармактан кезиктирип келгенбиз. Ал эмне себептен сиз ыр жаздырып, ырчылыкка кадам таштап атасыз? Аябай жакшы суроо болду. Негизинен мен кичинекей кезимден ырдайм, бийлейм, аябай crazy. Англисче айтып коет эмеспи? Сәл пәл активный. Сәл пәл активный эмес, аябай эле активный кыз болчумун. Неме Алабука мектебинде айылында, Балтабулов мектебинде аябай активдүү болуп, президент болуп, мени ушундай мероприятияларда аябай уюштурганды жакшы көрчүмүн. Бирок ата-энемдин тыюусу болгон. Сахнада ырдамай жок. Мектепте ырда, бийле, каалаганыңды кыл, бирок сахнада ырдамай жок, чоң сахнада. Анткени эми ал убакытта совет учурунда ушундай бир ой жүргөнбү, артисттер көп жакшы эмеде жүрбөйт, behavior деп коет го англисче, поведение. Кыргызча кандай болот? Алып жүрүүсү көп жакшы эмес болгонбу, билбейм. Иши кылса бизге тыюу салынган жакшы эле. Мен сиңдилерим, бир туугандарым бардыгыбыз эле активныйбыз. Ушунчалык активдүү иштерди аткарабыз. Ата-энем дагы, бирок тыюу болгон жакшы. Анан кийин мектепти бүткөндөн кийин билбейсиң эмне кандай кылышты анда. Анда англисчени үйрөнүп, англисче сабак берейин деп чечкем. Анан ата-энеңиз азыр кандай көз карашта? Сиз ырчылыкты баштаптырсыз, эртеби кечпи? Ооба, аябай жакшы суроо. Анткени мен издендим. Мен чоң ырчы болом, чоң бийчи болом деген үмүтүм чоң. Бейонс менен ырдайм. Кудайым буйруп насип кылса ошондой ниетим бар. Ата-энеме айттым, урматтуу ата-энем. Мен 3 баланын энесимин, өзүм эне болдум. Эми мага уруксат. Башында бир кызыктай болушту. Бирок ошо өзүмдүн айтканымды жасаган адаммын. Уруксат беришти. Азыр батасын берип, акырын көнүп келатышат. Эмнеден улам сиз алгачкы клипти ошол Египет стилинде Клеопатранын костюму менен тартыпсыз? Кызбыраак ыры эмне үчүн тандалды? Бир канча стилдин, бир канча багыт, бир канча маданияттын айкалышын көрө алдык. Модерн, этника, Малефисенттанын образы, Клеопатранын образы. Ооба, баардыгы аралашты бир сыйра. Идея кимге таандык? Өзүмө. Канча убакыт жаралды деген эмне үчүн кызбыраагыра? Мен былтыр Кариб деңизине барып келдим, переводчик катары. Анан түшүндүм мен мындай дүйнө жүзүндө таанымал болот экенимдичи. Анткени тилим бар, Кудай берген өң бар, үн бар дегенде ошол жерде эле ырдап баштадым. Анан сен талантың бар турбай, эмне үчүн ырдабайсың деп Американын тургундары аябай мындай кандай десем кыргызча дух берет го, мындай жан берет го. Дем күч берди. Дем күч берди, ооба. Анан кийин эмне үчүн мен ырдабайм? Анткени мага айтышканда, у тебя оперный голос депчи, мындай үнүң операда да ырдай аласың деп. Анан келип мен ырдайм дедим. Болду, мен ырдайм. 1 августта клип чыгышы керек. Анан мен
ошондо ырдаганда Жамиля Муратованын ырын ырдап чыктым. Жарашыктуу жаштайын деген ырды. Аны мен кыргызча көйнөк кийип, шөкөлөрүнү кийип, аябай сонун презентация кылдым. Жыгып түштү бар тең, туруп кол чабышты. Кайра тура алдыбы ордун? Тура алышты, тургузду эсине келтирип анан сен ырдашың керек экен, үнүңдү чыгарышың керек экен, кичине сабак алышың керек экен дегенде анан Жамиля эжеге баргам. Жамиля эже, мен сиздин ырыңызды ырдадым. Эжеге жардам берсеңиз болбойт, бербесеңиз болбойт десем, с удовольствием деди. 4 сабак калдым. Мен сиздин 1 августта юбилейиңизди ырдашым керек. Десем, аны эмне антип шашасың? Мен баарын тең бат жасаган кишимин. Мен бат жыйынтыкка чыгышым керек десем. Колдоду. Ооба, бир сыра кызыктай болду. Мен андай болбойт, шашкан болбойт деп көрү. Жок, болуш керек. Десем, макул деди. Анан ырдап баштадык. Ырдаганда эле распевка деп коет экен. Ошо кыз буракты. Үнді жылытуу деп коет экен. Ырдап баштадык. Ошондо кыз бурак кетти. Кыз буракты ырдагандай жаш кезегиме кайтып келгендей болдум да, ошондой. Кыз бурак болупчу. Анан кыз аял заты ар кандай болот экен дедим. Биринчи таптаза, соп-сонун суп-сулуу кыз болуп жаралат, андан кийин ханшал болот экен. Анан анын ачысына тийип койсоң, Малефисент болуп, мүйүстөрү чыгып сүзүшү да мүмкүн экен. Анткени өзүм ошондон тең. Философиялык ойго антылган турбайбы? Негизи эле сиз жашооңузда көпчүлүктөрдү таң калтырып келген адам экенсиз, сиздин айтууңуз боюнча. Ал эми ушунча дем күчтү сиз кайдан аласыз жана кайдан издейсиз? Мен окуганды жакшы көрөм. Мен азыр оюндарым башкача болуп калды. Мурда оюндарым мындай болчу. Жакшы көйнөк киймей, бриллиант такмай, анан жакшы жип минбей, анан килейген үй салмай деген оюндарым башкача болчу да, элдикиндей. Ойлоруңуз, Ооба, оюн деп коет, игры. Кимдики жакшыраак депчи, тигинин баланчасы жакшыраак экен. Оюн да бул чыгат. Таймашуу, Таймашуу, ооба. Эми оюндарым алмашты. Мен окуганды жакшы көрөм. Мен элиме жакшылык, бир мындай, кандай десем, бир кызмат кылганды эңсеп атам да, азырчы өзүмдү издеп. Ошондуктан семинарларга барам, вебинарларды көрөм, аябай окуганды жакшы көрөм. Демек төлүктү издеп калган турбайсызбы? Эң сонун азаматсыз. Кайсы ырыңызды аткарып бересиз? Кыз бурак. Кыз бурак. Келиңиз анда. Немесе бизде конокто мен кайсы эпитетти тандашымды да билбей калдым. Ар тараптуу, көп тараптуу кадимки кылымдарды каратып, жанакы машина убактысына минип алып, кайрадан кыргыз сахнасына келип отурган Клеопатранын образында Гүлзат Мамытбек кыз бурак аттуу чыгармасы менен угаалы көрөлү. Чоң. Чачыбыз, талайлуу кыздар аттыбыз, таңдагы булбул үнгөнүп ай, таңшып бир ырдар чагыбыз, таңдагы булбул үнгөнүп ай, таңшып бир ырдар чагыбыз, сайга чыккан саясы беле жалбырак, сарору болгон жүрөктүн ай, дарысы беле кыз бурак, сарору болгон жүрөктүн ай, дарысы беле кыз бурак. If you wanna come with me, take my hand and
We will meet our first sunrise, just to feel we are still alive. We will meet our first sunrise, just to feel we are still alive. Ay nurun çaçıp dün жатса, jaz gülün taң gelir қалса, her